Türk halkımızı uzun kadar belirlemekte görsünler olan kuyruk, sağ sana kabalarda. Kuyruk bor. Al. Ettik. Assalamu alaikum. Kalaysiz. Havası. Kuyruk borda qarsalayıq. Kuyruk bor. Қазір 1 minut кейін. 1 minut қазір. Ассаламу алейкум. Қадірлі ағайындар, кешірім сұраймын. Мен де қазақпын, білем той. Бірақ бұл заң бұзушылық. Қазір індет, қазір елде не болып жатқанын бәріміз білеміз. Көріп тұрсыздар. Той иелері қайда? Той иелері кеңгіздер. Мамамыз қайда? Сіздер ме той иелері? Енді қараңыздаршы, мына жақта қанша адам отыр? 12 адамнан астам отыр. Бәрі бір-біріне жақын. Мына жақта 20-дай адам отыр. Мына жақта 30-дай адамдар отыр. Неге бұлардың бәрі көңілсіз отыр? Неге бір қол соғып отпайсыздар? Той емес ағайындар-ау! Ой, жандарым, жаңарқа! Той құтты болсын ағайын! Саламатсыздарбы? Өлкөбүздө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кыскача маалымат. Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышуу ниети барбы. Нил Деграс Тайсон ноябрда акыр заман болот. Италияда өбүшкөн түгөйлөр жазаланды. Текебаев: Садыр Жапаровдун президенттик шайлоого катышуусуна эч кандай тоскоолдуктар жок. Интернет аркылуу акча тапкың келеби? Анда Evlon сайты сен үчүн. Аписиндагы ссылка аркылуу өтүп, алгач катталыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын 1 күндө байкаңыз. Садыр Жапаровдун президенттик шайлоого катышуу ниети бар. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров эгерде мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилсе, президенттик шайлоого катышууга даяр. Бул тууралуу маалыматты ал РИА Новостиге билдирди. Азыр мыйзамга ылайык президенттин милдетин аткаруучу президентке талапкер боло албайт. Садыр Жапаровдун айтымында бул жөнүндө айтуу эрте. Бул маселе боюнча чечим кабылдануу элек. Россия 24 телеканалынын дагы бир суроолоруна жооп берип жатып, Садыр Жапаров учурда парламент депутаттарын жана президенттик шайлоо боюнча мыйзамдарга түзөтүүлөр даярдалып жатат. Эгерде мыйзамдарга ушул өзгөртүүлөрдүн натыйжасында шайлоого катышууга уруксат берилсе, мен барам, деди ал. Текебаев: Садыр Жапаровдун президенттик шайлоого катышуусуна эч кандай тоскоолдуктар жок. Бул тууралуу бүгүн 18 октябрда Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев кабарлады. Депутаттын айтымы боюнча мыйзамдын талаптарына жооп берген ар бир жаран президенттикке талапкерлигин коюуга укуктуу, анын ичинде Жапаров дагы. Бирок катышуучулар үчүн белгилүү чектөөлөр бар. Мисалы, курактык чектөө 35 жаштан кичүү эмес жана 75 жаштан жогору эмес. Жана жашаганга талап. Талапкер өлкөдө жалпы 15 жыл жашаган жана Кыргызстандан башка жарандыгы жок болуш керек деп билдирди Текебаев. Президенттин милдетин аткаруучуга дагы чектөөлөр бар. Эгерде Садыр Жапаров мамлекет башчынын милдетин аткаруучунун фракцияларын Жогорку кеңештин төрагасына өткөрүп берсе, шайлоого катышууга укуктуу. Жана ошондой эле шайлоо учурунда премьер-министрдин милдетин убактылуу токтотушу керек. Буга кошо бул чектөөлөр шайлоонун таза өтүшүн, шайлоонун бардык катышуучулары үчүн бирдей шарттарды түзүүнү жана адамдардын аларга болгон ишенимин жогорулатуу максатында иштелип чыккан. Бул чектөөлөрдү адамзат эч жактан бери ойлоп тапкан. Алар Садыр Жапаровдун талапкерлиги үчүн ойлоп табылган эместигин кошумчалады Текебаев. Менин оюмча, ал шайлоого ишеним арткан адамдарга өзү кызыктар болуш керек. Чындыгында адилетсиз өткөн парламенттик шайлоонун айынан 5 октябрдагы окуялар болуп өттү деп айтты Өмүрбек Текебаев. Нил Деграс Тайсон, астрофизик: ноябрда акыр заман болот. АКШда президенттик шайлоого 1 күн калганда астероид жерге түшүшү мүмкүн. Бул тууралуу америкалык астрофизик Нил Деграс Тайсон Instagram баракчасына жарыялады. Астрофизиктин айтымында астероид муздаткычтын көлөмүндөй болот. 2018 ВП-1 астероиди планетаны көздөй саатына 40,2 миң километрден ашык ылдамдык менен бара жаткандыгы белгиленген. Президенттик шайлоого 1 күн калганда 2 ноябрда жерге астероид түшөт деп жазган Нил Деграс Тайсон.
Астрофизик Тайсон мындай көлөмдөгү астероид жерге көп зыян келтирбейт деп белгилейт. Эгер акыр заман 2020-жылы орун алса, анда космостун күнөөсү болбойт, деди ал. Маалымат үчүн, АКШда президенттик шайлоо 3-ноябрда өтөт. Демократ Жозеф Байден учурдагы президент, республикачы Дональд Трамп менен тактыга аттанышат. Майкл Пенс менен Камала Харрис вице-президенттикке атсалышууда. Бири-биринен 1 метрдей аралыкта бет кап тагуу милдет. Италияда бет кабын чечип өбүшкөн түгөйлөр жазаланды. Милан шаарында көчөдө өбүшүү үчүн бет кабын чечкен түгөйлөр Италия өкмөтүнүн коронавируска каршы чектөөлөрүн бузду деп 400 евро айып салынды. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык 40 жаштагы италиялык киши полшалык түгөйү менен ресторанга бара жаткан жолдо бет кабын чечип өбүшүп жаткан учурда полиция кармап алган. Жергиликтүү бийликтин чечимине ылайык адамдар бири-бирине 1 метрдей аралыкка жакын болгон учурда бет кап тагынуусу зарыл. Бул эреже чогуу жашагандарга тиешеси жок. Бирок полиция бул түгөйлөрдүн 2 башка даректе жашаганын аныктагандан кийин айып салынган. Worldometer уюмунун маалыматына ылайык 19 октябрга карата Италияда COVID-19 илдетине кабылгандардын саны 402.536 жеткен. Анын ичинен 36.474 бейтап каза болгон. 249.127 адам айыгып чыккан. Өкмөт башчы Сапар Исаков Франциядан баш паник сурады деген маалымат алды. Бул боюнча анын жактоочусу эмне дейт? Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков Франциядан баш паник сурады. Бул тууралуу мурда журналисттик кесипти аркалап келген Улукбек Бабакулов социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Маалым болгондой, Улукбек Бабакулов учурда саясий качкын катары Францияда жашайт. Ал эми жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков жаза мөөнөтүн өтөп жаткан мекемеге келбегенин билдирди. Буга байланыштуу Исаковдун жактоочусу Замир Жошевке байланышканыбызда мурдагы өкмөт башчынын Франциядан баш паник сураган тууралуу маалыматы жок экенин билдирди. Ошондой эле жактоочу учурда Сапар Исаков кайсы жакта экенин дагы билбегенин айтты. Эске салсак, мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков 5-октябрдан 6-октябрга караган түнү митингге чыккан адамдар тарабынан түзөтүү мекемесинен бошотулган. Жактоочулар Исаковдун кыска мөөнөттүү өргүүнүн негизинде үй камагына чыкканын билдиришкен. Буга чейин жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы тарабынан жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштеринин натыйжасында соттолгон Салайдин Авазов, Дамир Мусакеев, Райкан Төлөгөнов, Айбек Калиев түзөтүү мекемелерине кайтышкан. Тургандар, болбойт да, мына мен вичер кырсаңдакчылар. Вичерге бойчака чыгып, мен кызмат үчүн өлгөн эмесмин, Мен турайда булар өлүп атпайбы кызматтар ошо? Жакшыбы, жаманбы, сиз биздин башчыбыз болдуңуз. Атабеков менен Айтбекова Сооронбай Жээнбековдон кечирим сурады. Сооронбай Жээнбеков расмий түрдө президенттик кызматынан кетти. Анын отставкасы тууралуу маалымат 15 октябрда жарыяланган. Учурда өлкө башчылык милдет Садыр Жапаровго өттү. Президенттин отставкасынан кийин Мирбек Атабеков жана Назира Айтбекова Instagram социалдык тармагындагы жеке баракчаларына экс-президенттен кечирим сураган пост жарыялашты. Сизге чоң рахмат. Мусулман баласы катары ачуудан айтып алган сөздөрүм үчүн кечирим сурайм деп жазган Атабеков. Ал эми Назира Айтбекова болсо, урматтуу Сооронбай Шарипович, жакшы болсоңуз, жаман болсоңуз да биздин башчыбыз болдуңуз. Сиз абдан жумшак жана сабырдуу элеңиз. Сизге катуу адам болуш керек болчу. Кыйын күндөрдө журт атасы болуп бере алган жоксуз. Кулаган адамды тепкилөө адилетсиздик. Сизди Соке, Шариман деп атаган күндөр дагы болду. Башкаларды билбейм, бирок өзүмдүн атыман сизден кечирим сурайм. Кан төгүүгө жол бербестен убагында кеткениңиз үчүн сизге рахмат деп жазган ал. Эгерде биздин каналда биринчилерден болуп жатсаңыз, подписация баскычын басып каналга катталыңыз.